2025 жылдын 26 февраль күнү Баткен шаарында өзгөчө жаңылык себебинде 10 000 орунду спорттук стадионунун курулушу башталды. Бул курулушка Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев келип катышууда. Саламатсыздарбы, урматтуу эл журт, урматтуу Баткен облусунун тургундары. Мына бүгүн сиздердин алдыңыздарга келгенибиздин негизги максаты, негизги себеби урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин тапшырмасы менен келип отурамын. Себеби дегенде Баткен облусунда, Баткен желкесинде жаңы инфраструктуралар түзүү боюнча маселелер көтөрүлүп жатат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Баткен облусу бул мамлекетибиздин эң алыскы райондорунан, эң алыскы облустарынын биринде жайгашкан. Ошондуктан бул жерде бизде Баткен эли, баткендиктер өтө оор шарттарда, кыйынчылыктуу шарттарда жашап жатабыз. Себеби дегенде башка мамлекетибиздин башка райондоруна салыштырмалуу бул жердин шарты катаал. Борбордон алыс жайгашкан, инфратүзүмдөр жок, жана аз, чек ара маселелери өтө кыйнап, акыркы маалдарда кыйналып келе жатасыздар. Ошондуктан мына өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, мен сиздердин алдыңыздарда азыр биринчи жолу айтып атамын. Ушул биздин Баткен облусундагы түзүлгөн чек ара кырдаалы азыр жоюлду. Кудай буюрса, коңшу Тажикстан мамлекети менен биз чек ара маселесин чечтик. Кудай буюрса, эртең мен Жогорку Кеңештин биргелешкен комитеттеринде биринчи рет ушул чек ара маселесин алып чыгабыз жана талкуулайбыз. Андан кийин урматтуу президенттер, мамлекеттин башчылары колду коет. Андан кийин кайрадан парламентке алып кирип, кеңири чоң жыйында ратификациясын өткүзөбүз. Ратификациядан өткөн ошол мыйзамдарды президенттер кол коюп, анан ишке киришет. То есть бул жумуштардын баардыгы ушул бир айдын тегерегинде бүтө турган жумуштар калды. Буюрса, Баткен облусунда чек ара маселеси чечилди деп айтсак болот. Биз эми Баткендин чек ара маселеси чечилгенден кийин Баткен облусунун мындан аркы өнүгүү программасын кабыл алышыбыз керек. Баткенди мындан ары өнүктүрүшүбүз керек. Баягы мигрант болуп башка мамлекеттерге кеткен граждандарыбыз кайтарып келишибиз керек. Аларга жумуш орундарын түзүшүбүз керек. Жакшы мектеп, жакшы жолдорду, жаш балдарыбыз, келечек муундарыбыз тарбиялана турган инфраструктураны түзүшүбүз керек. Мына ушул президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы. Эми мындан ары чек ара чечилгенден кийин Баткендин экономикалык өсүштөрүнө көп көңүл бурабыз. Жана ушуга мамлекет тарабынан көптөгөн финансылык каражаттар бөлүнөт. Кудайга шүгүр, бизде бүгүнкү күндө мамлекетибизде мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болду, иштеп атабыз, финансылык мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болду. Ошол пайда болгон мүмкүнчүлүктүн баардыгын элге жумшайбыз эми. Ошону Баткенден баштайлы деп президентибиз мага тапшырма берип жөнөттү. Келечек муңга кайрылуу. Урматтуу урпактар, эгемен Кыргызстандын келечек ээлери. Кыргызстан көз карандысына ээ болгондон тарта бир топ тарыхый окуяларды башынан кечирди. Бүгүнкү күндө эркиндикти сүйгөн элибиздин бекем ынтымагынын аркасында биз баардык кыйынчылыктарды жеңип, өнүгүү жолуна түштүк. Спорт байыркыдан эле бекем эрктин, кайрат күчтүн белгиси болуп келген. Биздин ата-бабаларыбыз эзилткен ыкчам, чапчан, ар өнөргө шыктуу уул кыздарды өстүрүп келген болсо, бүгүн кыргыз урпактары дагы спорттун баардык түрлөрүнө ыктуу экенин көрсөтүп келет. Буга өлкөбүздүн булуң бошкан бир топ ийгиликтерди жаратып келаткан жаштарыбыз күбө. Жети дубанын ичинде эң жаш облус катары Баткен дубанында да спорттун түрлөрүнө кызыккан уул кыздарыбыз арбын. Чек арага аттанатташ Баткен аймагынан да спорт жаатында өлкөнүн кызыл байрагын бийик желбирете турган уул кыздарыбыз чыгат деген аруу тилек менен аталган заманбап стадиондун курулушун баштоого бел байладык. Ошол таланттуу балдарыбызды колдоо максатында бүгүн биз Өрүк Зарлуу Баткен облусунун Баткен шаарында 10 000 орунду стадиондун курулушун баштоонун урматына
келечек муундарга кайрылуу катары ушул мезгил кутусун салдык. Мына Кудай кааласа ушул жерде жакшы стадион болуп, ушул жерден чыккан футболистлерибиз дүйнөгө элибиз таанылсын. Мамлекетибизде футбол өтө начар өнүккөн. Ошол футболду жакшылап өнүктүрүү үчүн мамлекет өтө чоң көңүл буруп атат. Былтыркы жылы мына азыр айтып өткөндөй 4,5 миллиард сом акча жумшадык. Быйылкы жылы дагы ошондой деңгээлдеги акчалар жумшалат. Быйылкы жылы Кудай кааласа биз мына бишкекте курулуп аткан центральный стадионду айтпаганда, ошо жерлердеги район, облустардагы бардык стадиондорду жаңылайбыз. Бардык жерде жаштарга шарттар түзөбүз. Ушу жаштарыбыз мамлекетибизди таанытып, мамлекетибизде ушу ден соолуктуу болуп жүрүшүнө урматтуу президентибиз Сандыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы ушул болуп атат. Ошону аткарууга бел байладык. Жакшы болуңуздар апалар, тынч болуңуздар. Жакшы. Жакшы. Ата кагазыңыз мененби? Рахмат. Тынч болуңуз.